Мурат Курманбекович, өзүңүз билесиз, жер семчиликтерибиз биздин дыйкандар абдан чоң баада алышканда. Азыркы учурда ошол биздин дыйкандар, пахта эккен дыйкандарда пахтасын сата албай жатат да. Азыр пахта 70 сомго түшүп кетти. Эч кандай бир экспортко чыкпай жатат да пахта. Ушу кандай кылып жардам беребиз дыйкандарга? Рыспек Исламович, туура айтасыз. Бирок пахта биржевый товар экен, биржада кандай сатылса, бул мамлекет тарабынан да азыр бүгүнкү күндө биз никак не можем повлиять. Сиздер бир чоң текстильный фабрика курганга аракет кылышыңыздар керек. Ошону айтып атам. Бизде азыр переработка кылган бүт заводдордо азыр пахталар ошо бойдон турат. Бир 10% сатышып атат, Иранга сатышып атат экен да. Калган дыйкандарда да үйлөрүндө турат, заводдордо да турат да. Ушу дыйкандарга бир жардам берип, бир полига түшүбүз керек да. Эми быйылкы жылы жер семчиликтерди быйыл эмики 2023 жылга уже договор түзүп жер семчиликтерди алып атасыздар да, Көлөм быйылкы жылы канча жалпы биздин товар өндүрүүчү, айыл чарба товар өндүрүүчүлөргө 276 миң тонна минералдык жер семчилик керектелет. 2023 жылга деле ушул көлөм болот. Анын ичинен азоттугу 156 миң тонна керектелет. Жер семчиликтер боюнча жеке ишкерлер абдан көп да. Алып чет мамлекеттен, кошуна өлкөлөрдөн алып келебиз десе бир топ тоскоолдуктар болуп атат. Себеби монополия кылышып, бир эки эле киши алып чыкчу да. Эми азыр ошол биздин жеке ишкерлерге шарт түзүп беришибиз керек. Конкуренция болот дагы жер семчилик арзаныраак баада биздин дыйкандарга, карапайым элге шарт түзүлөт эле да. Ошого да бир иштеп жардам берсеңиздер жакшы болот. Рахмат чоң. Хорошо.